namusum ve şerefim üzerine and içerim. Recep Tayyip Erdoğan 11 жыл boyu Türkiye'nin premier ministri olup kelgen. Эми ал президент катары ант кармады. Бул кызматка келгендер адатта символикалык түрдө гана мамлекеттин жетекчиси аталган. Бирок Эрдоган муну өзгөртүүнү көздөйт. Ал Түркиянын эл тарабынан шайланган биринчи президенти болду. Эрдогандын консервативдүү саясаты элге жагып, экономикалык тармакты алдыга тартты. Бирок Эрдоганды айрым каршылаштары жек көрөт. Алардын арасында орто катмардагы либералдар жана солчулдар бар. Алар өткөн жылы Стамбулдун Гези паркын өзгөртүүгө каршы нааразылыкка чыккан эле. Андан тышкары сынчылардын арасында бозгунда жүргөн диянатчы Фетхуллах Гүлен дагы бар. Эрдоган аны олуттук коррупция иштери боюнча айыптоолордун артында турат деп эсептейт. Эрдоган президенттин бийлик укуктарын күчтөндүрүшү үчүн парламенттин 3/2 бөлүгүнөн колдоо табышы керек. Аналитиктер жаңы президентти мejlis толук колдоп берерине ишенбейт. Бирок Эрдогандын жакын өнөгү тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу премьер-министр болуп бекитилгенден кийин байкоочулар Режеп Тайип Эрдогандын саясий дымагы бүгүнкү кадам менен эле токтоп калбайт деп эсептешет.